Жакында көп жылдан бери көрө элек атамды көрдүм. Кечирдим, бирок катташайын деген оюм жок, дейт ырчы Айдана Дека. Кыргыз эстрада ырчысы Айдана Дека айымдарга жардам берүү максатында проект даярдап жатканын билдирди. Анын алкагында ырчы айым өзүнүн башынан өткөргөн күндөрдү баяндап, бир күндө эле учурда жашап жаткан жашоосуна келип калбаганын айтат. 7 жашымда ата-энем ажырашты. Мен үчүн бул чоң шок болду. Анткени мен атама аябай жакын болчумун. Бардыгы буйрук экен. Мен эч качан ата-энем ажырашып кетет деп ойлогон эмесмин. Баары ушул бойдон калат. Өмүр бою ата-энеме эркелеп жүрөм деп ойлогом. Апам экөөбүз жалгыз калганда жашоодо ар кандай нерселер болоорун түшүндүм. Ошол үчүн баардык нерсеге даяр болуш керек экен. Андан кийин чыныгы атага жолуктум. Эң мыкты, мээримдүү аталуу болдум. Ал мага чыныгы ата болуп берди. Мени кызым деп эркелеткен, мээримин төккөн, окуткан, турмушка узаткан, колдогон менин асказоом. 15 жылдан бери мага катуу сүйлөбөгөн, бир гана жакшы сөздөрүн тартуулаган адам. Бул менен эмнени айткым келди? Ажырашуу, депрессия, жалгыз калуу эмне экенин билем. Кичинекей болсом дагы баарын түшүнүп көрчүмүн. Андай нерсени эч ким башынан өткөрбөсүн. Ал эми буйрук болуп ажырашсаңыз анда сынбагыла, күчтүү болгула, жашоо токтогон жок, балдарыңыз үчүн аракет кылгыла. Сөзсүз ийгиликтүү, ыймандуу балдар чоңоет. Балдарыңыз таарыныч сезими менен жашабашы керек. Бул абдан зыян келечек үчүн. Мен көпкө чейин таарынып жүрдүм, жек көрүп жүрдүм, бирок бул ден соолукка, ички дүйнөгө зыян. Таарыныч өзгөчө айымдардын ден соолугуна өтө зыян экен. Жакында эле Кудайдын буйругу менен тойлордун биринен атам менен жолугуп калдык. Ушунча жылдан бери көрө элек атама. Ыйлаган да, таарынган да, жек көргөн да жокмун. Ооба, кечириш үчүн аябай көп убакыт керек болду. Бирок мен баарын жеңдим. Кечирсем дагы катышайын деген оюм жок. Эң башкысы кечирдим, кое бердим. Ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун. Кудайдан ошону тилейм. А менин болсо, мени баккан, мени жакшы көргөн, колдогон өзүмдүн атам бар. Мен 14 жашымда апамды ээрчип жүрүп иштеп баштадым. Косметика сатып, тармактык компанияларда официант болуп иштедим. Бирок менин жүрөгүм чыгармачылыкка жакын болгондуктан жан дүйнөмө жаккан иште иштегим келип, бала бакчага хореограф болуп жумушка кирдим. Бул жумушту ушунчалык сүйүп 2 жыл иштедим. Тапкан акчаларымды топтоп биринчи ырларыма, клиптериме короттум. Учурда менин баардык кыялдарым орундалып жатат. Бирок бул кыялдар орундалыш үчүн абдан көп эмгек кылдым. Эч ким мага мээдеп берип койгон жок, дейт ырчы айым.